Жарандарды арзан үйлөр менен камсыз кылуу максатында президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жаңы турак жай программасы ишке кирди. Программага ылайык ипотекалык насыялоо калк үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу болот. Калктын калың катмарына чейин тартыла турган программа. Программада 6 жылда ушул 30 миллиард сомдун тегерегинде каражат тартылмакчы, жана 800 миң квадрат болжолдуу түрдө турак жай курулуштары салынмакчы. Менин үйүм 2021-2026 ипотекалык насыялоо программасынын өзгөчөлүктөрү мурунку арзан турак жай 2015-2020 программасында арыз документтерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аркылуу кабыл алынса, эми жарандар документтерди электрондук түрдө бере алат. Насыялардын пайыздык чени мурун 6-8% болсо, эми 4%га түшүрүлдү. Ал эми суроо болушу мүмкүн, мурда алгандар 6-8, андан мурун жогорку пайызда да алып жүрүшкөндөр. Август айынан баштап биз кезек менен алардыкын кайрадан эсептеп чыгабыз. Бул бирок мурдагы төлөмдөрүн кайра карап берүүгө жатпайт. Калган убактысын 4%га чейин түшүрүп беребиз. Ошондой эле ипотекалык насыянын мөөнөтү мурда 15 жылга чейин болсо, эми 25 жылга чейин узартылды. Басым аймактарга жасалат. Бул Бишкек жана Ош шаарларына эмес, аймактагы область борборлоруна жана кичи шаарларга негизги басым жасалмакчы. Жана аймактарда калктын жумушка тартылуусундагы кош алып кетмекчи жана курулуш тармагына дагы бир топ мындай жардам болот деген жакшы үмүттөбүз. Буга чейин программанын катышуучуларына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер гана катыша алса, эми бардык жарандар катыша алат. Мамлекет бул программа эки багытта: жеңилдетилген ипотека, бул мамлекеттик жана муниципалдык мекемеде иштеген кызмат адистерге, кызматчыларга жана жалпы жарандарга болуп экиге бөлүнөт. Мамлекеттик кызматтагыларга жана жалпы эле алуучуларга бул 21 жаштан жогору болуш керек, жана акыркы төлөм 65 жашка чейин. Мурунку программага караганда бир топ жеңилдиктер бар, бир топ критерийлер жеңилдетилип алынды. Долбоордун дагы бир өзгөчөлүгү компания өзү курган турак жайларды гана сунуштайт. Анда 6 жыл ичинде 800 миң чарчы метр турак жай курулушу каралууда. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.